иштегениме 2 ай болду. 3-чү ай кетип баратат. Мен бисмилла бөлүмү АИБдан баштагам. Ден соолук боюнча келебиз да, действительно. Мен подружка кызымдын 24 жашта инвалид кызы бар, ДЦП постелде жатат до сих пор. Врачтар 5 жыл мурун жүлү менен анализ алып 5 жыл мурун анализ алабыз деп жүлүндөн анализ алгандан кийин баспай калган кызы. Ошондон үчүн жатат постелде. Функциясына ушуна повреждение кетип калса керек. Анан ошого мен сразу эле АИБны назначить эткем. Мен сразу келгенде эле берде, чтобы грамотно лечение алыш үчүн сразу эле врачтарга кайрылдык да, Алматыда назначить эткен врачтар бар экен, ошол жака жөнөткөнбүз историясын. Сразу АИБ деди, сквалена спирулина менен, наттакиназа спирулина менен деди. Бардыгын алдык сразу $600. АИБны ичкенде анын оорусу биринчи эпилепсия. Каждый күн сайын эпилепсиясы кармач экен. Постелде жатат, стул жок, вообще стул болчу эмес экен. И позвоночниги кривой экен да, адам мурдуна жыгылып турду. Анан АИБны ичип баштаганда 3 күндөн кийин уже результат бере баштады. Эпилепсиясы токтоп баштады. 3 күн эмес, 1 неделя өттү, анан 10 күн өттү, анан ошол кезде как раз 1 ай бүткөндөн кийин скваленага өтүп калдык. Сквалена бергенден кийин 10 күндөн кийин кайра эпилепсиясы 2 күн түнү менен кармады дейт. Аябай страшно кармады дейт. Анан бирок ошондо спирулина менен сквален менен спирулина берип аттык. Андан кийин 10 күндөн кийин мага звонить айтат да, маган сезип атат, что сөөгү түзөлгөндөй болуп атат деп. А мен айттым, анда врачын чакырып көрбөйсүңбү? Врач не дейт десем, врачын чакырды. Врачы келип көрүп аябай таң калыптыр. Действительно, сөөгү түзөлүп калыптыр. Баягы жаткан жерде сөөгү. Айткан, бир неделядан кийин по большому бар да, стул болду. Прям 5 килограммда чыкты дейт. Прям катып калыптыр дейт, таш сыяктуу эле дейт. Прям ыйлады, апасы мага звонить этип алыпчы. Ай, кызым ушундай болду депчи. Мен өзү Кудай кылыптыр. Сен деп мен эмес, Аллах анан продукциялар себепкер болду деп. Анан кызы сквален ичкенде 2 күн түнү менен кармады дейт, аябай кыйналды дейт. Мен да кыйналдым дейт. Обострение берип атат болуш керек депчи. Ал паникага кеткен жок негизичи. Биз ошого койдук да, биринчичи ушул дай бог ушундан баштап көрөлү деп эле чын эле ушул кызга койдук. Анан нечего терять деп апасы да уже эме болуп калган да. Анан кызы действительно 3 күндөн кийин эле вообще без движения жаткан кызы колун көтөрүп калыптыр. Колун уже көтөрүп, апа деп сүйлөбөйт деп чакырып калыптыр да, ошонусуна сүйүндү да, уже движенияда. Азыр кичине денеси кыймылдап калды, мен өзүм барып көрүп келдим. Анан данное время врачы келип көрүп таң калыптыр, аябай эме депчи, уже действительно сөөгү түзөлүп калган да. Уже кыз эме да, нормальный стул, эпилепсиясы жок, уже 2 неделядан бери вообще кармай элек дейт. Мен 3 күн жүрдүм, кармаган жок мен барганда дагы. Анан сквалена бүткөндөн кийин наттакиназага өтөт да. А наттакиназаны өзү ичип атат. Сен деген кызыңды ушунча жылдан бери кармап, сен өзүң эле больныйсың, уже оору эмес, оорунун баккан оору, давай өзүң ич дегем. Өзү баштаган, өзүн эми толтура. АИБдан баштады тоже, 2 ичти. Анын давлениясы бар экен, давлениясы 3 күнгө нормально болуп калды дейт. Уйкум вообще жок болчу дейт, уктап калдым деди. Мойну толтура папиллома экен да. Мойнундагы мен точно көрүп келдим, өзү мен барганда ичине болчу. Майдалардын бардыгы кетипти, чоңдору калыптыр. Прям аябай көп болчу. Бакыраган болчу да. АИБ ичти, ана хлорелла ичти, ал бүттүгүн ичип атат. АИБдан кийин АИБны бирөө ичкенден экинчисин АИБны хлорелланы кошту. Ошол кезде хлорелланы ичип аткан кезде мага звонить этип берди, денем кытышып атат депчи. Чурукка барам деп, как будто действительно курттар жүргөн дейт да, чечип алып каранам дейт, вроде бештикке жок дейт. Чувствую дейт, уже действительно денемде паразиттер жүргөнүн. Мен чурукка барам дейт. Анан женскийме берди дейт, женскийден көрүндүп жүргөн женскийме көрүнгөн убактым жок болчу дейт. Анан эме бөйрөгүм, оң жагым мен 3 күн жатып калдым дейт, аябай катуу обострение берди. Анан боорум кадимкидей эле шишиди дейт. Прям мояка чейин чыгып калды дейт да, боорум. Кийимим батпай калды дейт да, боорум шишип кетти дейт. 1 неделядай боорум шишти дейт, анан аным кетти дейт, анан жүрөгүмө берди дейт. Жүрөгүм кадимкидей тызылдатып, бир кой берип ушинтатты дейт. Андан кийин наттакиназа өткөндө настоящий операция башталды дейт жүрөгүмө. Прям каналдарына кирип аткандарына чейин билип аттым дейт да, сезип аттым дейт. Тыз деп каналдарын прям
тешип аткандай болуп атты дейт да. Аны уктабай да калып аттым дейт матакиназаны ичкенде. Анан ошол шашып жүргөн кезде 4-5 жыл мурун бутун кайрып алыптыр. Буту кичине мындай көп басалыч эмес да, сылтып басчы. И бутунун моюнда томук пайда болуптур, моондай деген. Аны операция деп аттыр. Операциядан качып жүргөн дейт. Анан өткөндө эле ушу 1-2 неделя мурун эле басып барат бутумду тагы кайрып алдым дейт. Баягы бутум өлдүм деп коруктум дейт. Карасам баягы жок дейт. Качан кеткенин билбейм дейт. Моондай шишка болчу дейт. Эмнеден кеткенин да билбей калдым, өзүм даже наблюдать эткен эмесмин дейт да. Анан ошол менин классташ кызымдын артынан действительно Таласта өзүнүн эле тууган достору аябай кирип атат, анткени результат аябай жакшы болуп атат. Анан спирулина бул 21-кылымдын тамак ашы деп коет экен, чын экен бул. Ошол эле подружкамдын өзүнүн жакын туугандарынын кыздарынын баласы 2,5 жашка чейин эле ичкендер чыча берет экен да, вообще токтойт экен да. Постоянно бок тазалап жүрүп надоело деп келиптир. Спирулинаны берип көрчү, балдарга 1 жаштан берет деген сен 3 күндөн кийин даже биз записин жазып келдим. 3 күндөн кийин токтоду дейт. Нормальный стул. Кечке ыйлап эле этеги менен жабышып, настроениясы жок, тамак ичпей, ушундай капризный бала болчу дейт. Өзү биз менен жүрүп, ойноп эле жүрүп. Самостоятельный болуп калды дейт. Эч кандай таблетканы берчи деп чуркап келет экен өз убагындачы. Тамакта аппетити да нормальный, 2,5 жашта. Эми баласын таштап Россияга кетем деп атат. Ошон үчүн результат действительно налицо. Эч кандай эффект, эч кандай мындай эме жок да, действительно. Көптөр ичип атат, зоб ичип атат. Бирөөдү зобтон алып калдык операциядан. А деле аябай жакшы болуп калдым, иштеп жүрөт да. УЗИге түшө элек. Ошон үчүн действительно ким сомневаться этсе, результат алгандар бар, ошодон суранып көрүңүздөр. Жаңы келген компания, действительно барлык башка компаниялар барып көргөнбүз, бирок результат берди. 3 күн, 5 күн эле берилип атат. Биз результат болуп эле келгенбиз да, ошону көрүп атабыз чын эле. Келиңиздер, айрылыңыздар, өз